Бүгүн Бишкекте эттин бааларына көзөмөл жүргүзүү боюнча кезектеги рейдтик иш-чара өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Рейдтин жүрүшүндө Орто Сай базарындагы эт сатуучуларга социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларына бааларды мамлекеттик жөнгө салуунун тартиби түшүндүрүлүп, сөөктүү уй этине болгон чекене баа 1 килограммына 680 сомдон ашпоого тийиш экени эскертилди. Сатуучулар уй этин дүгүнөн 690-700 сомдон, ал эми кой этин 750 сомдон сатып алып жатышканын айтышты. Этти чекене баада сатууда кыйынчылыктар жаралып жаткандыгы белгиленди. Ушуга байланыштуу эттин дүң жеткирүүчүлөрү тарабынан да бааларды жөнгө салуу зарылдыгы тууралуу маселе көтөрүлдү. Рейдтин жүрүшүндө баа белгилеринин жоктугу жана продукцияны белгиленген чектен жогору баада сатуу фактылары аныкталды. Буга чейин Орто Сай базарында баа талаптарын бузгандыгы үчүн жалпы суммасы 29 000 сомду түзгөн 3 протокол түзүлгөн. Мындан тышкары Карагул Акмат көчөсү 35-1 дарегинде жайгашкан Устукан дүкөнүнө бааларды жөнгө салуу эрежелерин бузгандыгы үчүн айыппул салынды. Маданият кызматкерлери эмгек акынын жогорулашын кубаныч менен күтүп жатышат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Союзбек Надырбеков биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Президент Садыр Жапаров буга чейин Маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууну жарыялаган. Айлыктардын көтөрүлүшүнө байланыштуу бизге көптөгөн суроолор түшүүдө. Жалпысынан бул маселе элдик курултай учурунда да көтөрүлүп, Маданият кызматкерлеринин айлыгы 2026 жылдын апрель айынан баштап 100%га жогорулатылат деп чечилген. Учурда биз бул чечимди ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз, деди Союзбек Надырбеков. Анын айтымында буга чейин да эмгек акылары көтөрүлгөн, бирок ал мурдараак жана чектелүү өлчөмдө болгон. Узак убакыт бою өтө төмөн айлык менен иштеп келген кызматкерлер бар болчу. Учурда өлкө жетекчилигинин демилгеси менен эмгек акы биринчи жолу 2 эсеге көтөрүлүп жатат жана бул абдан жакшы жаңылык деп билдирди чиновник. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Махабат Мавлянова өлкөдө түтүн чыгарбаган мештерди колдонууну сунуштады. Анын айтымында Кыргызстандагы турак жайлардын 70%га жакыны көмүр менен жылытылат. Натыйжада атмосферага уулуу заттар бөлүнүп чыгууда. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү стратегиясында 2040 жылга чейин Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза өлкөлөрдүн бирине айланышы керектиги көрсөтүлгөн. Бул максатка жетүү үчүн түтүнсүз мештерди өндүрүүнү өнөр жайлык деңгээлге коюп, аларды чоң көлөмдө чыгарып калкка жайылтуу зарыл. Кыргызстанда мындай мештер буга чейин эле чыгарылып келет, бирок чектелүү санда. Монголия менен Кытайдын тажрыйбасы көрсөткөндөй, мындай мештерди колдонуу ыштын деңгээлин бир топ төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет деп белгиледи депутат. Шаар куруу департаментинде архитектор, куруучу, конструктор, инженерлер жана башка адистер жетишсиз болууда. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев кабар агенттигине билдирди. Ал белгилегендей, республиканын аймагындагы бардык райондордо шаар куруу департаментинин архитектура органдары жайгашкан. Аларда бош жумуш орундары көп. Орунтаевдин айтымында кадрларды шыктандырууга жана адистердин тартыштыгын чечүү максатында айлык маянаны жеткиликтүү камсыздоо маселеси чечилген. Орунтаев кошумчалагандай, министрликтин аймактардагы орундарында орточо айлык маяна 150 000 сом, ал эми кээ бир департаменттерде айлык 500 000 сомго чейин жетет. Учурда катуу тиричилик калдыктарын утилдештирип, электр энергиясын өндүргөн завод Бишкек шаарындагы таштанды калдыктарын кабыл алуу менен иштеп жатат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев кабар агенттигине билдирди. Мэрдин айтымында, келечекте анын ишмердүүлүгүн кеңейтүү пландалууда. Бул план ишке ашкан күндөн баштап завод Чүй облусунан да катуу тиричилик калдыктарын кабыл ала алат деп белгиледи ал. Белгилей кетсек, заводдун жалпы аянты 12 гектарды түзөт. Таштандыларды утилдештирүү заводу биринчи этапта суткасына 1000 тонна таштандыны кайра иштете алары маалымдалган. Социалдык тармактарда жарандар тарабынан кыргыз тилин шылдыңдаган видео материал жарыяланып, коомчулукта кеңири талкуу жараткан. Бул факты Бишкек шаардык милициясы тарабынан каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Натыйжада УКМК кызматкерлери менен биргеликте тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, видеодо көрсөтүлгөн жарандардын өздүгү аныкталып, алар 1991 жылы туулган ТК, СС жана ММ тергөө кызматына жеткирилген. Учурда алардын аракеттерине юридикалык баа берүү максатында тиешелүү соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгына жараша мыйзамдын алкагында тиешелүү чечим кабыл алынат. Здравствуйте,
Миргүл Нурманбетова ар дайым сабагын окуучулары менен жылуу саламдашып алып анан баштайт. Биздин каарманыбыз үчүн балдардын маанайы баарынан маанилүү. Мугалим беримдүү болуп, балдарды өзүнө тартып, алардын мүнөзүнө жараша мамиле кылып сабак өтсө, окуучулар да мугалимге тартылып, аны сыйлап, урматтап, сабагын калтырбай катышып, тапшырманы убагында аткарууга аракет кыла башташат. Башка кесип ээлеринен айырмасы билимин балдарга өткөрүп бергенинде. Окуучу мугалимдин күзгүсү, демек мугалим кандай экенин балдарды карап билсе болот. Ал бизге бир эле орус тилин эмес, орус адабиятынан дагы берет. Эжекебиз өтө жакшы сабак өтөт. Бизге Миргүл Сапаровна 2 сабактан берет, русский язык жана русская литература 2 сабактан берет. Ал 2 сабактан тышкары бизге жашоондо мотивация көп жөндөрдү айтып берет. Жана дагы биз менен көп тамашалап айтат, теманы жакшы түшүндүрүш үчүн. Жана дагы ар кандай мына Гаухар кыз айта кетсем эле, бизди жакшы колдойт. Жана дагы ошо авторлордун жашоолорунун тагдырларын айтып кетет. Ошо жашоолорун биздин жашообуз менен салыштырып, канча жылы төрөлгөн балдарын айта кетет, бар жогун түшүндүрүп берет. Жана дагы эжекебиз жаш болгон үчүн өтө современный, анан айткан сөздөрүн жакшы түшүнөбүз да. Башка эжекени айырмаласын көбүнчө окуучуларга жакшы мамиле кылат, окуучуларын жакшы көрөт, көп жазууларын жөнүндө айтып берет. Буга чейин айлыгы аз деп көптөгөн мугалимдер кесибин алмаштырып башка ишке өтүп кетишкен. Ал эми Миргүл айым балдардын күлкүсү жаңырып, китеп жыттанган мектептен балдардын тамчы суудай таза жан дүйнөсү жакканлыгы алып калган дейт. Анын айтымында артына кыл чайып караса, миңдеген балдардын жашоосуна билим шамын жакканы, алардын адам болуусуна салымын кошконун сезсе, чоң жетишкендик экен. Балдардын тилин тапса болот. Иштешип келатабыз, Кудайга шүгүр, жакшы. Балдар менен бала болуш керек, кээ бир күндөрү ата болобуз, кээ бир күндөрү эне да болобуз, милицияда болобуз, алардын ортосунда баягы уруша кетсе ортосуна түшө калабыз дегендей. Мугалим окуучуларга келечекке жол көрсөтүүчү, билим берүүчү, адамдарга сый урмат менен туура мамиле жасоону, мекенди сүйүүнү үйрөтүүчү адам. Алардын ар биринин сабак өтүүдөгү ыкмалары бар. Миргүл эжеке камера балдардын колунда долбоорун иш жүзүнө ашырып, окуучулар менен ийгиликтерди жаратып келишкен. Ал окуучуларын четте калтырбай, тапшырмаларды берип, сурап, көтөрмөлөп сабак өтөт. Ошондой эле балдарды кубаттоо эжекенин башкы куралы. Биз педагог катары балдардын ар биринин мүнөзүнө жараша ар башка мамиле жасайбыз. Ар биринин балдардын ички сырларын, ички дүйнөсүн укканга аракет кылабыз. Кээ бир балдар кээде үйүнөн капа болуп келишет, ички сырын айта алышпай келип биз менен сырдашышат. Биз ортодо көпүрө болуп, ата-энеге кээде ата-эне менен сүйлөшөбүз. Көбүнчө ата-энесин сагынып жүргөн балдар бар. Кээде ыйлашат, сабакка келишип, айта албайт. Эмне ыйлап атасың десең да айта алышпайт, ыйлашат балдар. Анан өзүнчө бөлүнүп сүйлөшкөндө уже айтышат. Мугалимдик кесип өтө оор. Күн сайын мугалим сабактарды пландаштырып, ийгиликтүү окутуу үчүн кылдаттык менен даярданат. Башка кесип ээлеринен айырмасы билимин балдарга өткөрүп берет. Сабактарын бүтүрүп, Миргүл эжеке үйүнө карай шашат. Үйдө анын балдары чыдамсыздык менен күтүп тосуп алышат. Агартуучулук кесиптен тышкары биздин каарманыбыз чыгармачылыкка жакын. Ал жакындарынын жакшылыктарын да ырдап, жар айтып калган жагы бар. Мен бул чыгармачылыктын артынан чыгармачылык менен мектепте дагы балдар менен иштешкенде өтө чоң жардам тиет. Балдар менен конкурстарды даярдайбыз. 23 февралга карата балдарды бийге даярдайм. Ар майрамдарда, конкурстарда орундарды алып келебиз. Кудайга шүгүр, классым жаман деген атка конбоду, дайыма жакшы алдыңкылардан болуп бүтүп кеткен классым бар. Буюрса жакшы эле жардамы тиет чыгармачылык мектепте. Каарманыбыз чыгармачылыкка ыктаган шык аркылуу даярдаган окуучулары менен сынактарга катышып байгелүү орундарды алышкан. Ал мугалимдер окуучуларын өз балдарындай көрүп, мээрим төгүүсү өтө маанилүү дейт.
Ошондой эле балдардын жөндөмүнө жараша талантын өстүрүп, өзүнүн үстүнөн иштөөсүнө ата-энелер да көмөктөшүүсү зарыл экендигин белгилейт. Алар өз предмети боюнча гана маалымат бербестен жашоо, жүрүм-турум маселелерин четишет, балдардын дүйнө таанымын кеңейтишет, жашоодо өз ордун табууга жардам беришет. Мугалимдин бардык сыймыгы окуучуларында ал сепкен үрөнүндө өсүшүндө. Демекчи, окуучу мыкты чыкса, эң биринчи ата-эненин, анан дагы мугалимдин сыймыгы. Гүлжан Ажыматова, Эркен Баймуратов, Ош шаары.